Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кайрадан сабагыбызды улантабыз. 8-нчи суроо. When, качан, chlorine, хлор, reacted, реакцияга киргенде, with менен, hydrogen, сутек, how many, канча, grams, грамм, hydrochloric acid, туз кислотасы, can be produced, пайда болот, at most, эң көп. 710 грамм хлор жана 22 грамм сутек реакцияга киргенде эң көп канча грамм туз кислотасы пайда болот? Берилди. Хлордун массасы 710 грамм. Сутектин массасы 22 грамм. Туз кислотасынын массасын тапкыла пайда болгон. Чыгаруу solution. Эң алгач реакцияны жазабыз. Сутек кошулган хлор туз кислотасы пайда болот. Реакцияны теңдейбиз 2. Андан кийин бизге хлордун массасы белгилүү, анын молун эсептейбиз. Молун эсептөө үчүн малярдык массаларын билүү керек. Хлордуку 2 көбөйтөбүз 35,5 грамм моль. Барабар 71 грамм моль. Молун эсептесек, хлор газынын барабар 710 грамм бөлөбүз 71 грамм моль. Барабар 10 моль. Андан кийин сутектин молун эсептейбиз. Анын малярдык массасы 1 грамм моль. Көбөйтөбүз 2 атом болгондуктан 2 барабар 2 грамм моль. Молун эсептесек, сутектин 22 грамм бөлөбүз 2 грамм моль барабар 11 моль. Демек, сутектен башталганда 11 моль, хлордон 10 моль бар экен. Эгер 11 моль сутек реакцияга кирсе, анда аны менен реакцияга кирүү үчүн 11 моль хлор керектелет. Анткени коэффициенттер 1/1. Демек, хлордон 11 моль болуу керек, бирок 10 моль болгондуктан бул аз, толук реакцияга кире албайт. Демек, хлор гана толук реакцияга кирет. 10 моль хлор реакцияга кирет. 10 моль хлор менен реакцияга кирүү үчүн 10 моль сутек керектелет. Жана бул жакта коэффициент 2 болгон үчүн 2 эсе 20 моль туз кислотасы пайда болот. Реакциянын аягында 20 моль туз кислотасы хлордон калбайт. Сутектен 1 моль ашыкчы калат. Демек, бизде 20 моль туз кислотасы пайда болду. Анын массасын эсептөө үчүн бул формуланы колдонобуз. Малярдык массасын билүү керек. Туз кислотасынын 1 грамм моль кошулган 35,5 грамм моль барабар 36,5 грамм моль. Анын массасын эсептесек, масса барабар моль көбөйтүлгөн чоң М.
масса туз кислотасы барабар моль 20 моль көйтөбүз 36,5 грамм моль. Бар. Калькулятор менен эсептей турган болсок 36,5 көйтөбүз 20 бар. 730 грамм. 730 грамм. Жообу 730 грамм туз кислотасы пайда болот. Кийинки суроого өтөлү. Copper жез dissolved erит dilute суюлтулган nitric acid азот кислотасы solution эритме find табуу volume көлөм formed gas пайда болгон газ at STP нормалдуу шартта 6,135 грамм жез 100 грамм 26% суюлтулган азот кислотасынын эритмесинде эрийт дейт. Андан пайда болгон газдын көлөмүн нормалдуу шартта эсептегиле. Берилди. Жездин массасы 6,35 грамм. Андан кийин азот кислотасынын эритмесинин массасы solution 100 грамм. Пайда болгон газдын көлөмүн тапкыла. Эми азот кислотасынын эритмесинин массасы азот кислотасы деп элестетели 100 грамм. 100 грамм. Бул 100% түзөт. Ушунун 26% бул азот кислотасы. Калганы суу. Демек 100 грамм эритме 100% түзсө, анда x грамм HNO3 26% түзөт. Качылаш көбөйтүрсөк 100 көбөйтөбүз x барабар 100 көбөйтөбүз 26. Жүздөр кыскарса x барабар 26. Демек 26 граммы азот кислотасы экен. Масса азот кислотасынын барабар 26 грамм. Solution чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. Бул суюлтулган dilute. Реакция кандай жүрөт? Жездин тузу жана азоттун бир кычкылы monoxide кошулган суу. Теңдей турган болсок, бул жака 3 2 8 реакциябыз теңделди. Бизге жездин жана азот кислотасынын массасы белгилүү. Демек алардын молун эсептесек болот. Ал заттардын молун эсептейбиз.
Моль эсептөө үчүн малярдык массаларын билүү керек. М гез барабар мезгилдик системадан карасак 63,5 грамм моль. Демек, молын эсептейбиз жездин барабар массасы 6,135 грамм бөлөбүз 63,5 грамм моль. Барабар 0,1 моль. Андан кийин азот кислотасынын малярдык массасын эсептейбиз. Барабар 1 грамм моль кошулган 14 грамм моль кошулган 3 көбөйтөбүз 16 грамм моль. 3-кө 16-ны көбөйтсөк 48, 14-тү кошсок 62, 1-ди кошсок 63 грамм моль. 63 грамм моль. Анын молын эсептейбиз. Моль барабар 26 грамм чыккан болчу. 26 грамм бөлөбүз 63 грамм моль. Барабар калькулятор менен эсептей турган болсок 26 бөлөбүз 63 4,0,41,27 0,41,27 моль. Демек, реакцияга кирүү үчүн бизде 0,1 моль гез жана 0,41,27 моль азот кислотасы бар. Булардан эң азы реакцияга кирип биринчи түгөнөт. Демек, эң азын эсептөө үчүн бул мольдорду коэффициенттерге бөлөбүз. 0,1 3-кө бөлсөк 0,1 бөлөбүз 3 барабар 0,0333. Демек, бул 0,03. 0,41,27-ни 8-ге бөлсөк 0,41,7 бөлөбүз 8 бар. Бул 0,05. 0,05. 0,3 0,05-ке караганда кичине болгон үчүн, демек, жез аз, ал реакцияга кирип алгач түгөнөт. Демек, жездин молу боюнча эсептерди жүргүзөбүз. 0,1 моль менен. Биз канча моль газ пайда болгонун эсептешибиз керек. 3 моль жез реакцияга кирип, 3 моль жез реакцияга кирип, 2 моль газды пайда кылат экен. 0,1 моль жез реакцияга кирсе, анда X моль газды пайда кылат. NO. Эсептесек, 3 көбөйтөбүз X барабар 0,1 көбөйтөбүз 2. X барабар 0,2 бөлөбүз 3. Калькулятор менен эсептей турган болсок 0,2 бөлөбүз 3 барабар 0,067. 0,067. Демек, ушунча моль nitrogen monoxide пайда болот экен. Анын көлөмүн нормалдуу шартта эсептейбиз. N барабар P бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. P'ни табуу үчүн N көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. N бизде 0,067 моль көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Мольдор кыскарат. Бар. Ушуну көбөйтөбүз 22,4 бар. 1,5
литр. 1,5 литр. Жообу 1,5 литр NO газы пайда болот, produced. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадым. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.